Саламатсыздар урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү күндөн баштап биз өзүбүздүн ушу онлайн сабак бериптүү мастерскойду ачып атабыз. Эмнеге бул керек? Анткени бүгүнкү күндөн баштап бүт окуу жайлардын баары ошо дистанттык окуу өтүүгө өтүп атышат. Анан биз азыр баарыбыз WhatsApp группа түзүп койдук, баарыңар ушул жактасыңар. Бул WhatsApp группага ар бир лицейден 2 адис кирди. Бирөөсү устат, бирөөсү сабактын мугалими. Кээ бир лицейлерден IT адистер да кирди, анткени алар бизге абдан керек болот. Биздин ишибиз кандай иретте жүрөт, мен азыр силерге ошону түшүндүрүп бергим келет. Биздин WhatsApp группада IT адистер бар. IT адистер бизге эң негизги ошо онлайн иштей турган куралдарды кантип колдонуш керек үйрөтөт. Силер үйрөнгөндөн кийин эле дароо өзүңөрдүн лицейиңерде WhatsApp группа бар. Ошол жерге бияктан үйрөнгөн нерселериңерди башка мугалимдериңерге таратасыңар. Анан биз уже бир сыйра ушундай онлайн окутууга даяр болуп калгандан кийин бизди Пражский центр деген европалык уюм колдоп беребиз деп атышат. Ушундай заманбап дүйнөлүк стандарттарга тең болгон онлайн курстарды жаратканга окутуп беребиз деген алардын кызыктар сунушу келди. Ошон үчүн биз азыр бир жумада өзүбүз жок дегенде элементарно кантип связьга чыгабыз, кандай куралдар бар, бүгүнкү күндө эмнени колдонсок болот дегенди бияктан талкуулап алып уже даяр болуп алгандан кийин ошо проекттин алкагында келген адистер да бизди онлайн түрүндө ушул дистанттык окуу куралдарды кантип жаратыш керек бизди үйрөтөт. Ошондо биз ар бир бул жерден окуп алган нерсебизди силер кантип жасаш керек онлайн түрүндө өзүңөрдүн лицейиңерде андан ары таркатасыңар баарына. Эч кимди сыртка калтырмай жок. Анан бизге проект 2 айга берилип атат. Май, июнь. Июльда биз уже ушу WhatsApp'тын рассылканын ичинде, мисалы, тигүү жагындагы багыттагы устаттар бар. Ашпозчу болот, балким курулуш, сулуулук индустриясы менен ошолордун баарын мындай бир группа кылып коебуз дагы. Ошондо бир жакшы мыкты же 2 мыкты курска бөлүшүп алып туруп, онлайн курстарды жаратып, сайтка илип коюшубуз керек. Бул курстардын эмнеси жакшы болот? Ушул деле күн өтөт. Но эртеңки күндөрү кийинки окуп атканда балдар сабакка бара албай калса, силер шилтемесин берип койсоңор, балдар өтпөй калган сабактарын ушул жерден көрүп алып, көрсө ушуну сабактан калтырып калган турбаймынбы деп кайра окуп алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошон үчүн силердин мойнуңарда азыр аябай чоң вазифа жатат. Биз ушу устаттардын, мугалимдердин деңгээлин өзүбүздүн күчүбүз менен көтөрүп алабыз. Биз теңди тең окутуу деген ыкманы колдонобуз. Бул аябай жакшы ыкма. Мисалы үчүн бүгүндөн баштап деле колдоно баштасаңыздар болот. Мисалы, группанын ичинде ушу телефондорду жакшы өздөштүргөн балдар бар. Арасында ошондой группага да кире албагандар бар да. Ошон үчүн жакшы өздөштүргөн баланы айтыш керек. Сен аябай кыйын экенсиң. Тиги балдарга дагы үйрөтүп койчу дегенде, алар теңди тең үйрөткөндө, ал башкачараак үйрөнөт да. Ошондо ар бир ошого кошулуп аткан балдарды көрүп туруп, үйрөтүп аткан баланы мактап кош керек. Сен мугалим болгонго даяр болуп калган турбайсың. Карачы, заманбап технологияларды өзүң эле өзүңдүн досторуңа үйрөтүп койдуң деп туруп, аларды да ушундай шыктандырыш керек. Бул жерден үйрөнүп алган нерсеңерди силер барып уже өзүңөрдүн кесиптештериңерди үйрөтөсүңөр. Ушундай ыкма менен биз ушу заманбап технологияларды колдонгонду, бул биринчи тепкич, экинчи тепкич ошолорду колдонуп алып туруп, өзүбүздүн билген бүт жөндөмүбүздү, билимибизди кандай бир онлайн курска салып туруп, кийин балдарыбызга таркатып, башка кесиптештерибизди көрүп алып туруп, карачы, ушундай сонун онлайн курс бар экен деп, алар дагы мындай, мен да ушундай жаратсам кандай сонун болот эле дегенге аттанганга шарт түзүшүбүз керек. Рахмат көңүл бурганыңарга. Бүгүндөн баштап биз өзүбүздүн ушундай онлайн мастерскойубузду баштап атабыз. Жакшы туруңуздар.